Саламатсыздарбы? Бүгүнкү видеосу ушул роза гүлү жөнүндө болмокчу. Азыр жай мезгили роза гүлдөрдүн гүлдөп турган убагы. Буларга ушу роза гүлдөр гүлдөп баштаганда дагы ар кандай оорулар түшөт, тиле түшөт, ошондой эле кара курттар дагы түшүп, бул гүлдөп турган розалардын ортосуна отуруп алып, гүлдөрдүн болгон согун ошондой эле өзүлөрүн кууратып, бүт баарын жаман акыбалга алып келет. Бул гүлдөрдүн баары бир сыйра ооруп бүткөн, алар менен дарылап, бул гүлдөрдү айыктырып алган. Бирок арасында ушундай жай айы болсо дагы, жай мезгили болсо да, булар ушундай кичирээк болуп ооруп, чоңойбой турган розалар да бар. Бул гүлдөргө витамин жетишпей турат. Азыр көптөгөн магазиндерде ушундай эшикте өскөн, үйдө өскөн гүлдөргө түрдүү витаминдер, түрдүү удобрениялар бар. Мен ошо роза гүлдөргө деп ошол арзан эле экен. Ушул ар кандай витаминдер, удобрениялардын кошундулары баарын кошуп жасалган ушундай удобрение алдым. Мунун ичинде азот бар экен, фосфор, калий, магний, ошондой эле сера бар экен. Ушунун баары аралаштырылган. Ушул удобренияны бул топуракка аралаштырылган экен. Роза гүлдөрдүн түптөрүнө кичине топурагын алып, үстүндөгү ошону ушул роза гүлдөрдүн түптөрүнө сээп койсок, булар гүлдөргө жакшы жардам берет экен. Ушундай кара эле топуракка аралаштырылган майда тоголок экен. Муну жалгыз эле роза гүлдөргө эмес, бакчадагы болгон башка гүлдөргө дагы колдонсок болот. Булардын баарын идишке салып алып, анан роза гүлдөрдүн түптөрүн кичине үстүндөгү топурагын алып, тамырына кичине доо кетирбей, тамырына тийгизип албай, анан ошо роза гүлдөрдүн түбүнө сээп чыгабыз. Ушундай болгон тоголок капкара болгон эле топуракта экен. Бирок арасында жанагы ар кандай түрдүү удобрениялар бар. Бул гүл деле жазында берки гүлдөрдөй баары эле тигилген, бирок бул ушул эки роза гүл чоңойбой атат. Жана арасында дагы башка розалар бар, жалбырактары чүрүшүп калган. Ошолорго дагы жакшы удобрение жетпей тургандыктан ушундай болуп, жалбырактары чүрүшүп калды. Бул гүлдүн үстүнкү топурактарын алып, тамырына тийгизип албай, анан жанагы алып келген удобренияны ушул гүлдүн түптөрүнө сээп чыгам. Сиздерде дагы ушундай проблемалар болсо, ушундай арзан эле экен, ар кандай түрдүү удобрениялар бар гүлдөргө. Ошолордон алып колдоно алсаңыздар болот. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ден соолуктуңуздар.